Садыр Жапаров өлкө экономикасы, энергетика тутуму жана саясий кырдаал өтө оор мезгилге туш келген убакта бийлик башына келип жатканын белгиледи. Коррупция менен болгон күрөштө ар бир кыргызстандыктын жардамына муктаж экендигин айтып, бюрократ коррупционер саясатчылардан тазалануу зарыл экендигине токтолду. Биздин өлкөдө акыркы 30 жылда бир эле нерсе калыптанып калган. Ал коррупция. Жөн эле коррупция эмес, саясий коррупция, экономикалык коррупция жана кландык башкаруу. Мындан ары мындай акмакчылыкка жол бербейбиз. Демек, ар бир кыргызстандык коррупция менен күрөшүүдө мага жардам беришиңиздер абзел. Жапаров жалган маалымат ушак айың менен алып бурушуп отуруунун эч кандай кажети жок экендигин билдирди. Өзү менен бирге президенттикке ат салышкандарды кызматташууга чакырды. Биз алардын иш тажрыйбасын, жаркын идеяларын өлкөбүз үчүн жумшоого тийишпиз. Ошондуктан ата-андаштарыма Кыргызстандыбыздын келечеги, өлкө тагдыры үчүн жеке кызыкчылыктарыбызды сүрүп чыгарып, бирге олтуруп, кеңешип, кеңири маектешип, ынтымак менен биримдикте иш алып барганыбыз эң туура деп айтып кетер элем. Журналисттердин суроолоруна жооп берген Садыр Жапаров бардык саясий күчтөрдү консолидация кылууга даяр экендигин билдирди. Буга чейин деле ошол биринчи күндөн баштап саясий күчтөрдүн баарын мен бириктирип келгем, билесиздер. Азыр дагы шайлоодон кийин бардыгын бириктиргенге даярмын. Болгон күч аракетимди жумшаймын. Эгерде кимдир бирөө же бир кандайдыр бир саясатчы эгер аган макул болбосо, анда ал өзүнүн иши. Суроо узаткан журналисттер сөз эркиндигине болгон мындан аркы мамиле тууралуу да кызыгып көрүштү. Жапаров журналисттерди бейтараптуулукка жана жоопкерчиликке чакырды. Сөз эркиндигин толук мындай коргоого өзүм дагы ынтызармын. Сөзсүз түрдө мен коргойм. Эгерде сиздерге кандайдыр бир куугунтук болуп аткан болсо болушамын. Бирок мен көптөн көп суранамын сиздерди. Ушу менин сөзүм болобу же башка саясатчынын болобу, өкмөт мүчөлөрүнүн болобу сөздөрүн мындай кыркып алып, анан өзүңөрдүн комментарий менен башка жакка сүйрөбөй, мындай эки тараптуу кылып туруп, баягы мындай калыс пикириңерди жазып турсаңыздар, анда эч кандай куугунтук да болбойт. Массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү тышкы саясаттагы мындан аркы багыттар тууралуу суроо салышты. Кыргызстан менен Россия, кыргыз-түрк мамилелеринин келечеги эмне болот деген суроолор узатылды. Союзнический партнер, главный стратегический партнер, мы с ними союзники. Мы жили при Союзе 70 лет вместе при СССР. После развала Советского Союза в течение 30 лет мы являемся с ними стратегическим партнером, главным союзником. Остается главным союзником Россия, Российская Федерация. Узатылган суроолордун басымдуу бөлүгү президент катары мындан аркы багыттары, негизги пландары тууралуу болду. Айрым журналисттер өкмөт башчынын ким боло тургандыгына да кызыгышты. Референдумдун жыйынтыгы аныкталса, конституциялык реформа кандай жүрөөрү сөз болду. Амантур Шергазиев, Эсентур Абыкеев, Ала Тоо 24.